кечиримдүү болгон, ынтымак болгон жакшы, бирок чеги менен. Нормадан ашып кетпеш керек. Өзүбүздүн биз Кудайдан башка жерде өзүбүздү төмөн албашыбыз керек. Алладан башкага баш ийүү жок. Бирок исламдын принциптеринин негизинен чыкпастан. Дагы баса белгилеп айтам, самасут жок. Курук патриотизм жок. Эгер патриот болсоң, кыйын болсоң, анда бүгүн убагында налогуңду төлө. Кыйын болсоң, бүгүн мамлекеттик жумушта башкада иштесең, так аткар. Карапайым болуп бирөөнүн колунда иштейсиңби, жумушун так өткөрүп бер, бүтүрүп бер. Казайын карап турганда башкача иштейт, жогунда башкача иштейттер. Кээде шопур болуп башка болуп иштегендер, бензинин урдайт, соляркасын урдайт. Казайын бирөө бухгалтер карап турса, 10 литр солярка жеткен жерге эч ким жогунда 20 литр солярка кетет. Мунун бардыгы мусулманга кыянатчылдыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу табииндерден кийинки доордо келген 4 мазхабтын башчысынын бирөөсү имам Шафи айтат. Имам Шафиге бир киши 5 дирхам айлык алам. Ошол 5 дирхам айлык айдан айга аялыма, балама жетпей атат дейт. Ушуну мен жыйынтыктайбыз. Имам Шафи айтат, 4 дирхам алып иштеп көр дейт. 4 дирхам аласың, бирок ошол эле ишти кыласың. Ошол 12 саатпы, 8 саатпы ошол эле ишти кыласың. Ошол эле должность, бирок 4 дирхам алып көр дейт. Bir aya иштеп 4 дирхам алып кайра барса дагы эле жетпейт. О имам дагы жетпеди дейт. Өзү акылга салсак, 4 жетпегенге, 3 жетпегенге 5 жетиш керек, а? Эми булай дейт, 3 дирхам алып иштеп көр дейт. Макул деп 3 дирхам алып иштеп көрсө, баласына да жетип атат, аялына жетип, өзүнө да жетип атат. О имам, өзү 5 дирхам жетиш керек, бирок мен 3 дирхам жетип калды десе, сен жумушта жүргөндө 3 дирхамдык эле мээнет кылат экенсиң. 2 дирхам татыксыз эле алып жүргөнсүң. Аны түшүндүм. Бирок баары бир 3кө караганда 5 көп да десе, ошол 2 дирхам халал болгон 3 дирхамдын дагы берекесин качырып аткандыгы үчүн жетпей атты дейт. Бүгүн мамлекетке күйөбүз десек, курал жарак керек, башка керек, бардык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam, "Иза амилта амилан фалюткин", эгер бир иш кылсаң, бизче айтканда майын чыгарып кыл дейт. Шопурсуңбу шопурлукту катыр, жетекчисиңби жетекчиликти катыр, имамсыңбы имамчылыкты катыр, грузчиксиңби грузчиктикти катыр, дворниксиңби тазалыкты жакшы кыл. Ар ким өз ишине жооптуу болсо, мына ошол патриотизм, мына ошол мекенге күйгөндүк